Караңгы калк дөгүрсөгөн падышага татыктуу. Икая Жанар Акаевдин көркөм окуусунда. Аудио чыгармаларыбыздын демөөрчүсү Зуля жеңил өнөр жай ишканасы. Качандыр бир заманда эки дос узак сапарга чыгыптыр. Арып азып, өтө узак жолду басып өтүшөт. Акыры чарчагандан түп үйгөн эски дарактын түбүндө эс алмак болушат. Колдо болгон жол азыктарын тең бөлүшүп жеп, коурашып отурушат. Бири экинчисинен сурайт: "А эгер падыша болуп калсаң, эмне кылат элең?" "А эгер мен падыша болуп калсамбы? Өз өлкөмдө темирдей тартип орнотмокмун. Бардык жайда адилеттик өкүм сүрмөк. Элим эмнени кааласа, баарын аткармакмын. А сенчи? Мен падыша болуп калсамбы? Эл сөрөйдүн баарын чөгөлөтмөкмүн. Анык көргүлүктү көрсөтүп, жондорунан кайыстылмекмин. Өлгөндүн үстүнөн көмгөн эмне экенин көрсөтмөкмүн." "Эмне анча ташбор болуп? Себеби эл сөрөй дегениң күнөөгө батып бүткөн. Аларың жакшылыкка да, жамандыкка да татыксыз." Эки дос эртеси да сапарды улантышат. Узак жол жүрүп отуруп, чоң бир шаарга келип токтошот. Карашса, Кансарай алдында эл котолуп жыйылып, ар кимиси колунда бирден кесим эт көтөрүп, баары асманда учкан кушту жалдырап тиктеп турушкан болот. Тек жайын териштирсе, бир күн мурда шаарды башкарган падыша жалган дүйнөдөн өтүп кеткен экен. Артында бийлик тагын ээлей турган туягы да болбоптур. Ошол себептен белармансынган көсөмдөр кеңешип, падышанын карт бүркүтүн туурунан бошотуп, куш кимдин башына консо, ошону падыша кылуу чечимине келишкен экен. Бүркүт болсо макулукко, котологон элдин башынан айланып учуп, теңирдин буйругу менен баягы канкор падыша болгусу келген жолоочунун башына конот. Бирок чогулган эл кайдагы бейтааныш жолоочунун падыша болгонун каалабай, бүркүттү кайрадан асманга учурушат. Бүркүт болбой эле кан күсөп келаткан жолоочунун башына кайрадан конот. Тагдырдын жазганынан ким кайда бармак? Ошону менен канкорлукту каалаган жолоочу падышалык такка конуп калат. Баягы айткандары айткандай келет. Калк башына катаал турмуш буйрат. Салык төлөөдө көргүлүктү көрүшөт. Адилетсиз катаал заман күчөйт. Каржалган калк акыры падышанын шаарга чогуу келген досун издеп табышат. "Досуңа айтып, элге ырайымдуулук суранчы, кагылайын" деп жалынып жалбарышат. Адилетчил жолоочу падыша досуна барат. Тиги да күлүп жайнап тосуп алат. Бирок эл таламын талашкысы келген досунун сөзүн оозунан жулуп алат. "Менин ишиме кийлигишпесең" дейт бакылдап. "Эмне деп кеп кылганыбыз эсиңдеби? Ооба, мен бул элди адилетсиз кыйноого салып атам. Муну өзүңө да зыяны тиет дээрсиң. Мейли, тийсин. Бирок эл дегениң келесо. Ошон үчүн менден жакшылык да күтпөсүн. Болбосо алар Кудайдын кудуретине ишенип, башыма куш конгон үчүн эмнеге мени такка тургузушту? Караңгы эл дөгүрсөгөн падышага гана татыктуу. А акылдуу эл акылдуу падышага татыктуу экенин унутпа" деген экен. Кыргызчалаган О Шакир. Биздин Patreon'го катталгандарга ыраазычылык.